üçün bala joğuttu, bu öte oğur. Çınını aytqanda. Bizge bir ay bolup kaldı. Bir ay, bir kılım bolğanday oldu men üçün. Şöyle balam Suboda pazarı zvanç etip, "Qaral silahpa, sağındım sizlerdi" dep kelbesediler. İşim köp bulukta dep. Zvanç etip qabaralganda hiç kim joq. Balam жалгыз uul, 2 kızım var. Hem hazır öz süzü soratkun öz ele. Şu bir uul bir kızı kaldı. Uşlar derkeletip, uşlar menen öz kalağısı tutabız. Bizge öte oğru dağı, şu Batkenden öz maşinaga salıp kelgen dağı biz üçün öte oğru boldu. Gelin dağı özü erktүү bolğon üçün geldi çıdap bir ok. Jerge bергenden keyin gelin dağı oğrup больницага жатып чыкты. Geçen 40'da ben işte demesini belgiledim. İki jaktan gelip ketişti. Şu hiç kim balasını joğotposun. Şu granitsa öyle çeçe alбай atышат. Şu granitsаны dagы tezirээк çeçip, şu ballarga tınç işleşse, ata-eneler da tınç bolot ele. Bayağı her kim özünün жон terisi menen sezbese, işlese, çeçilbeyt degендей. Şu köp süйлөп oturganдар dagы birden balaсын Batkenge жиберишсе, sezip, anan keyin şu granitsanын маселелерин чече беле деген dagы ой келип кетет мага. Bizim balabız misalı kız hazır 5'ke çıktı, 5-6 yılga ketutkan şu jakta iştegenini. Biz tele kıjalat bolobuz misalı balabız 6 yıldan beri misalı. Elleri 1 yıl armия kaçı dep aytat. Bul 8. klasstan başlap Soroski'de okudu, anan военный институт okudu. Жалаң эле uşu. Öz aytmakça apa men жашоом казармада дегендей. Ошондой иштеп окуп келди. Ушул жылдары деле эми баягы балаң каякта болот, жүрөгүң ошо жакта дейт. Баткенде бирөө оозунан сөз чыкты, сөзсүз ошону бурулуп карайсың да ким не деди депчи. Ошол убакка чейин болуптур деп чыдап келдик. Апа которулам, мына которулам, ана которулам деп атты, бирок которулган максатына жетпеди. Көп максаттарды коет эле. Мен жалгыз баламын, көп балалуу болом дейт эле. Дагы окуумду дагы улантам, академияга барам дейт эле. Арды максаттарына жетпеди. Окууда дагы аябай тырышчаак, жакшы окуйт эле. Даже конспект тетрадьтары калыптыр бар экен үйдө. Ачып карасак жазгандар ушунчалык элдерге таң калып атышат тетрадьтарын жазгандарына. Ушундай дагы студент болобу, ушундай дагы жаза беле депчи. Ошо эч ким тынчтык болсо Кыргызстанда. Ушу тезирээк ушу граница маселелерин чечишсе деп ойлойм да менчи. Биз дагы ата-энелер тынч болот элек, балдарын армияга жибергендер дагы тынч болот эле. Мен ойлойм, мындай баланы табыш кыйын деп. Өзү шок, мындай тырышчаак, кежир болгон менен бирок ата-энеге бир да жолу кайша сүйлөбөйт эле. Балдарды көрүп жүрөбүз, кайша сүйлөп антип кеткен бирок жок, апа деп келип күлүп алдап, кучактап, ата деп келип кучактап, ушинтет эле. Мен силерди сагындым деп келип, атасын келип кучактап отуруп, мени келип кучактап отурат эле. Өзүнүн балдары да bir ayda bir kese ata dep өзүнүн балдары да аябай сагынчу. Басса турса да артынан калбай. Ошондой эле. Эми азыр сүрөтүн карап, кечинде сүрөтүнө өбүшөт, ата кандайсыз деп. Эми билбейт да булар кичинекей. Жатарда ата пока деп сүрөттөрүн карап өбүп коюшат. Дагы күндүзү садикке беребиз, садик менен алаксыйт.
Садиктагы өзүнчө проблема менен садикке бердик балдарын. Баткенге бергиле десек, апа тынч эмес, Баткенге бере албайм садикке, ушул жака садикке бергиле деди. Садикке берсек, кызын албайт, чоң кызын место жок деп, эки баласын тең садикке албады биздин айылда. Кызын ана макул деп Кара Сууга бердик садикке. Балам место жок болду, Кара Сууга бере берели десек, мейли Кара Сууга бергиле деди, бердик. Частный эле садикке бердик. Государственный садикте место жок дешип. Анан баласын ушу жаңжал менен ушул жерге ташып атып бердик. Эмне үчүн бизде ушу айылда бир бала иштесе, ушу бир баланын бир баласын садикке ала албайсызбы деп заведующий менен аябай чырдашып жүрүп бердик баласын, чынын айткандачы. Сен эмне алып келесиң деп заведующий урушуп татты менен, Баткенге жөн койбойсуңбу деп. Эжеге Баткенге кантип жөн коем? Баткен тынч эмес болсо, тынч болсо мендер алып келбейт элем балдарын. Бул жерге атасынан ажыратып, атасы тынч болсун, ушу жакта болсун деп жиберип атат. Деп ушу жаңжал менен садикке бердик. Кичинекей, да кичинекей 3 жаш болду. Балам кылган ишин менен, эбеси менен сыймыктанам. Бирок мындай караганда баланын орду уже бош болупчу. Ордуну эч нерсе менен толуктай албайт экенсиң, мындай карагандачы. Ана мен дагы айтарым, ушу мамлекет ушу балдарын, ушулардын балдарын, мисалы военныйлардын балдарын, милициялардын балдарын мисалы карап туруп мектептерге, садиктерге мындай бир проблема кылбастан ала турган кылып койсо жакшы болот эле да. Мисалы садиктин заведующийлерине, мектептин директорлоруна айтып делечи. Алып келе баласы, кандай условияда алып келсе ошондой кабыл алгыла депчи. Бизде өтө кыйын садикке бериш. Проблемабыз өтө чоң проблема. Bir ayda bir gelip, 15 günde bir cumada bir звонок etip, kalganda kalçı damurun. Emi hazır. İki olası var, radyo şu baldar üçünde yaşa gerek. İki kızım var, şu iki kızımın baldar üçün, şu kızlarım üçün de yaşa atak. Hiç bolsa tuzlu uygandayla açışada dem, arga joktan ne alayım, nanadı. Bulardı kim? Ordu жоқтылаттаған төле жоқтылбасын, орду башка да эми. Ошого мен биринчи эле сөгүн алып келаткан эле апасы сүйлөштүк кой, эми 2 кыз бар, 2 небере бар, келинчеги бар. Биз деле бырыксып, сырыксып, бийлактап, сыйлактасак, булардын келечегин ким карайт, экөөбүз карайбыз. Радио ошолор үчүн бекем турайлы да, кайраттуу бололу деп. Кудайга шүгүр, эмеси бар, кызы бар, уулу бар. Ошо уулун тарбиялап өстүрүп, азыр билбейт эми бир аз. Азыр 3 жашта, кызы 5 жашта. Может, бир 4-5 жылдан айтабыз. Может, 1,5 угаттыр. Түшүндүрүп, айтып, деп, анан тарбиялап, өстүрүп, Кудай кааласа ошо неберелерим өмүрү узун болсун деп тилеп отурам мен башка. Башка эмне кылабыз эми? Арга болгондо аргасыңла тилек, арга жок да. Курманжан да аткан эле өлүмгө тике кара деген го боласың. Эрдигине мындай айтканда сыймыктанам, ачык эле. Же пленге түшүп, же качып, же дагы мындай болуп жүргөндөн көрө туура эле иш кылган. Эң туура иш кылган. Анан эми жашоо бул жан ширин, ачык эле. Bir жерин бычак менен кессең канча болосуң, же бирдеме болсоң канча болосуң. Анан эрдик үчүн, ушунда эме үчүн сыймыктанам. Жана биринчи күндөрү чыкты го пленге түшүп. Бул пленге түшкөндө мен ойлоном да, пленге түшкөндө бул
же тириги жок, же сөөгү жок, өлүгү жок болот эле дагы. Биз может аз эле жашап калышыбыз да мүмкүн да ойлоно берип. Поступок кылганы туура, эң туура кылган. Анан көпчүлүк айтат, мунун атасынын эле жүрөгү жок окшойт. Жүрөгү бир мындай муз окшойт дейт. Интервью бергенде дагы ушундай да деген. Если ладно, пленге түштү, эртең келсе кабыл албайм деген сөз ачык эле айткам мен. Болбойт мага мен. Онун көрөк пленге түшүп, анан 5 күн, 10 күндөн кийин, 1 айдан кийин табылып, анан кайра келген кереги жок андай баланын. Өмүр бою паланчанын баласы пленге түшкөн, өмүр мен эмес, менин балдарым, мына өзүнүн балдарына чейин айтылып, бул 5-6 ата айтылып келген сөз. Кыргызда айтылат ол сөз. Эмне кереги бар? Онун көрөк эртиги эң туура сыймыктанам. Молодец. Хот туз ачышып, бияктан эми болбосо дагы молодец. Ал жагы туура, эң туура. Бул бала кичинесинен эле ошону эңседи бул. Мен өзүм мына футбол ойнойм. Анан эми спорттун футбол, баскетбол, хоккей, биатлондорго кызыгып, жакшы кызыгам да. Бирок футбол ойнойм, биатлон, эми лыжа тебелебейм го, башка эме. Анан буну дагы ошо кичинесинде ошо топ келип берип, жаш балдар ойнойт го көчөдө 5-6дан болуп. Ушу 1-2 жыл, 3 жыл карап турдум, ойнободу бул бала. Барып, ушу бир теп коюп, чекеде туруп, чото бунун буга кызыгы жок экен, бунун деп жүрчүмүн. Көрсө бунун кызыгы ошо военный жак экен да. Военный жак экен. Анан ошо 8-ди бүтүп, ушундай экен ата, ушундай эме бар экен, ошо военныйлерде тарбиялоочу мектеп бар экен, ошону бүтсөң анан мындай болот экен, андай болот экен деп калды. Андай мектеп бар дедим. Деп анан ошо 6-класстарда макул деп анан Россияда иштейт элек, ошол жактан анан жанагы Омалда, азыр баары телефондо го. Омалда ошо DVD, Суворовский, Нахимовскийлердин дистерин ала келип анан мынаны көр анда. Дедим, ушуну көрсөң, ошо бул Россиянын эмеси. Биздин өзүбүздүн да Кыргызстандын ушундай окуу жайлары бар. Ушинтип кийинесең, ушинтип тарбиялайт, ушинтип жүрөт, ушундай кылып таза жүрөт. Анан кийин буну бүткөндөн кийин будан жогорураак окуу жайы бар. Аны жакшы иштепсең, адан дагы жогоркулары бар. Деп ошону алып келип бергенмин да, ошодон уже бул эми өзүнүн нарагынан кызыккан жагынан мен дагы кызыктырдым деп ойлойм да. Үйдө бирдеме кылып, анан кетем деп калгандан апасына айтып, кой, балага кичине пакет-сакет нан-пан салып берип коем. Не дейт, не жок деп. Десем, жок ата. Мен маршруткада кетем. Маршруткада элдер көрсө, не дейт, Кыргыз армиясы ачка калып үйүнөн нан ташып жеп жүрөт деген да. Мен албайм эч нерсе ачка калсам да. Бала уже өзүнүн намысын, өзүнүн мекенин, Кыргыздын армиясын эме кылып калыптыр деп жакшы деп баа бергенмин да.